Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз силер менен 2-класстын 4-чейрегиндеги 5-сабакты өтөбүз. Ал эми бүгүн силерге ушул сабакты түшүндүрүп бере турган мугалим мен Даткаева Перизат Абдивахаповна болмокчумун. Экранга жакыныраак отургула, присаживайтесь поближе к экрану. Китептин 72-бетин биринчи көнүгүүсүн карайбыз. Табышмакты окуйбуз жана жандырмагын табабыз. Давайте найдем отгадку загадки. 90 кабат тону бар. Имеет 90 слоев шубу. Тоголок келген бою бар. Ростом маленький, кругленький. Бул эмне? Это что? Келгиле жакшылап ойлонуп көргүлө. Подумайте хорошенько. 90 кабат тону бар. Тоголок келген бою бар. Туура азаматсыңар. Бул капуста. Балдар, келгиле жашылчалардын аталыштарын эстейбиз. Менин артымдан кайталагыла. Помидор. Помидор. Сабиз. Сабиз. Ашкабак. Ашкабак. Бадыраң. Бадыраң. Пияз. Пияз. Картошка. Картошка. Кызылча. Кызылча. Сарымсак. Сарымсак. Капуста. Капуста. Азаматсыңар? Эми 73-бет 4-көнүгү клеткалардан тигинен, туурасынан эмес, тигинен жашылчалардын 7 аталышын таап жазгыла. Мисалы, бул жакта мына 5-чи табылган экен, пияз деп турат. Силер 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи жашылчаны тапкыла. Дептериңерге тапкан сөздөрдү жазгыла. Бүгүнкү число 13 апрель, дүйшөмбү, жашылчалар, овощи, тапкан сөздөрүңөрдү жазгыла. Напишите те слова, которые вы нашли. Эми келгиле чогуу диалогту окуйбуз. Улукбек Чыңгыз. Чыңгыз, сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Чыңгыз: мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөмүн. Балдар, силерге кандай салаттар жагат? Силер дагы ушинтип Улукбекке окшоп сурай аласыңар. Вы тоже так же, как и Улукбек, можете спросить. Мисалы, Чыңгыз деген ордуна: Саша, сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Саша жооп берет. Маша, мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөмүн. Же болбосо мен картошкодон жасалган салатты жакшы көрөмүн. Же болбосо мен бадыраңдан жасалган салатты жакшы көрөмүн. Же болбосо мен калемпирден жасалган салатты жакшы көрөмүн. Жана башка жашылчаларды пайдалансаңар болот. Балдар, сөздүк дептериңерди ачып, 72-чи беттеги кийинки сөздөрдү жазгыла. Мен силерге дайыма айтамын, эгерде сөздөр адаттагыдай бирден болсо, анда биз кыргыз тилиндеги сөздөрдү сол жака, орус тилиндеги сөздөрдү оң жака жазабыз. Но а если словосочетания встречаются, которые мы должны написать, либо предложения, то кыргызча на одну строчку, орусча на следующую строчку, да? А дегенде коздук үчүн Гүлзарда өстүрүшкөн. Гүлзарда өстүрүшкөн. Его вначале выращивали для красоты в цветочном саду. Алынып келген алгачкы, привезенные в начале. Ушул сөздөрдү сөздүк иштөө дептериңерге жазгыла. Келгиле балдар, 6-көнүгү тексти чогуу окуйлу. Алтын алма, золотое яблоко. Давайте вместе со мной прочитаем. Бул үй тапшырма болот, ошондуктан аябай жакшылап, кылдаттык менен көңүл бөлүп окуйлу. Алтын алма. Томат. Же болбосо помидор, да?
индейлердин жашылчасы болгон. Аны его Европада адегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Жаңы сөздөр, новый словада. Америкадан алынып келген алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошондуктан итальяндар аны помодора, алтын алма, золотое яблоко деп аташкан. Дагы бир жолу окуйлу, алтын алма, томат, индейлердин жашылчасы болгон. Было. Аны Европада адегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Америкадан алынып келген алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Ошондуктан итальяндар аны помодора, алтын алма деп аташкан. Балдар, силер азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанамын. Үй иши 73 бет, 6 көнүгү текстти которгула, сделайте перевод текста. Сөздүк иштөө дептериңерге кыргыз тилинде жана орус тилинде жазгыла. Напишите этот текст на кыргызском, словарную тетрадь, а снизу перевод на русский язык. Бирок буну адаттагыдай жалпы группага жибербейсиңер, это вы мне присылаете в личку, как личное сообщение. Бири-бирибизден көчүрбөш үчүн, чтобы не переписывать друг у друга. Саламатта калгыла, урматтуу ата-энелер, ардактуу ага-эжелер жана балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти, аягына келди.